Саламатсыңар балдар, баарыңарга көңүлдүү күн каалайм. Бүгүнкү сабакка баарыңар даярсыңарбы? Ызаматсыңар. Биздин бүгүнкү темабыз компьютердик оюндардын зыяндуулугу. Сабагыбызды баштаардын алдында баарыбыз тынч отуруп, сабагыбызга пункт коюп алабыз. Компьютер деген эмне өзү ойлоңгулачы балдар. Азаматсыңар. Анда эмесе сабактын темасы боюнча силерге маалымат бере кетейин. Азыркы заман талабына ылайык баардык иштер компьютердин жардамы менен ишке ашып калды. Антип ишибизди бүтүрүп жаткан маалда компьютер биздин ден соолугубузду жабыркатып, билип турсак да терең маани бербейт экенбиз. Компьютер менен иштөөдө өзгөчө мээге күч келет жана балдар кулак туулунат, баш айланып, жүрөк айланат. Көзгө жананын көрүнүшүнө терс таасир тийгизет. Балдар, телефондун да зыяны барбы, айтпачы? Туура. Телефон деле компьютерде зыян берет экен. Ошондуктан эмне кылышыбыз керек? Телефон карабай, андан көрө китеп окуйлу. Ата-энебизге жардам берели. Таза абада ойнойлу. Ошондо балдар силердин ден соолугуңар бекем болот. Күчтүү, акылдуу балдардан болосуңар. Баарыбыздын ден соолугубуз бекем болушун каалайбызбы? Азаматсыңар. Мындан кийин зыяндуу нерселерди кармабагыла. Мына ушинтип балдар, бүгүнкү бизге бөлүнгөн убакытта келип жетти. Үйгө тапшырма. Бүгүнкү теманы кайталап келебиз. Бүгүнкү сабагыбыз ойдогодай өтү деп ойлойм. Саламатта калгыла балдар.